Ооба, дуаларды кылыш керек. Бу дуалдын аркасынан менет да кылыш керек да. Бир нерсе дуа кылып эле жата берсек болбойт да. Дуа кылыш керек, иште кылышыбыз керек. Ошого бирөө айтат да, карыздан кутула турган дуаны айтып бериңчи. Карыздан кутула турган дуа эмес, феал, иш керек. Иштешиң керек. Анан дуа кыласың, Аллахым мен карызымдан кутулганга өзүң жардам бер десең, Аллах Таала сенин ишиңе ийгилик берет, карызыңан кутуласың. Анан пайгамбарыбыздын дагы бир дуасы бар. Аллахым мени кахры риджал ва галабатид дайн ва кахры риджал. Жанагы немелерин карыздоолагандардын жамандыгынан жанан бирөөлөрдүн мага үстөмдүк кылуусунан сактагын деп дуа кылган. Ошону дуа кылып туруп анан иштеш керек. Анан дуалар боюнча атайын китептер бар. Имам Табаранидин Ад-Дуа деген китеби бар, 3 томдук. Сонун дуалар бар ичинде. Имам Ибн Хажар Ласқаланидин Таргиб ва Тархиб деген Имам Музиридин китебин мухтасарлык кыскартып 1 том кылып чыгарган, айда да дуалар бар. Аны Ибн Хажар Ласқалани кыскартып атып бүтпөй атып өлүп калган, андан кийин устазыбыз Шейх Саид Багдаш аны толуктап 1 том болуп чыккан. Дуалар көп негизи, бирок ошо дуага чын ихлас менен амал кошо келиши керек. Аллахым разы болсун. Сахабалар, бу киши айтат, сахабалардын албетте даражалары ар кандай. Сахабалардын баардыгы бирдей эмес. Азыр деле бизде мусулмандардын даражасы ар кандай. Кыргызстанда алымдардын даражалары да ар кандай, Алымдары бар, анын ортосу бар, кичине бар, бир аз илим алып аткандар бар. Сахабалардан деле ошондой болгон. Алым сахабалар болгон, муштахид сахабалар болгон, бейишке сүйчүрөнгөн сахабалар, содегер сахабалар, дыйкан сахабалар, карапайым сахабалар, аялдар, көп да сахабалар. Эми ижма дегенде ошол сахабалардын бир бүтүмдөн бир маселеге баардыгы ушундай болушу керек деп чечим чыгарылганы бул алым сахабалардыкы. Анан эч бир сахаба ага каршы чыкпагандыгы. Сахабалардыкы көбүнчө сукути болот, ижма сукути. Ал деген нерсе сахабалардын заманында бир амал кылынса, эч бир сахаба аны жектебесе, кайтарбаса, демек сахабалардын ошого макул болгону болот да, ижма сахаба дейт. Ал сахаба кээде каулан болот, кээде сукути болот. Эч ким индебей коет, ада ижма сукути дейт. Таравих намазынын 20 рекети болуп, bir imamga uyulunup, Ubay ibn Ka'b radıyallahu anhuga imamçılığın aslında Umar ibn Hattab 20 hareket kılıp taravihti bekitkende, hiç bir sahaba Umar sen torames kılıp atasın degen emez. Demek bu icma sukuti de alımlar çeçet. Anı oşol sahabalardan tabi'inler, oşolor bağ beret ağa. Bul meselege sahabalar icma bolgon, bul meselege icma kavli ve icma sukuti dep şu tabi'inlerden şentip anan Hanafi mazhabga gelingen biz özüz az bil albayız an. Toka sahabalardan ana tabi'inlerden rivayet menen qarabız. Şul meselede sahabaların icmaga bar degendi gana bileriz. Mesela Abu Bakr radhiyallahu anh bu meseleni aytsa karşı aytılganda biz fatvalar bolgon. Oo. Ошончо чөт. Умар ибн Хаттаб махр боюнча бир нерсеге бир аял барып айтты го, сен Аллах Таала бизге берип аткан сен эмне кыскартып атасың деди. Эми болду, аял туура айтты, мен кайттым деди го. Ушундай нерселер болот, туура эмес айтса айтат. Умар ибн Хаттаб халифа болгондо, эгерде мен туура эмес боло турган болсо, туура эмес сүйлөй турган болсом, силер мага эскертип турула деди. Бир сахаба турду го, сен туура эмес кетсең, мына кылычым сени оңдойт деди го. Сразу эле айтат алар, сахабалар антип биздикине окшоп, дамыла хазрат дебейт алар. Сразу эле айтат, сен ошого алардын бир маселеге индебей коюусу алардын ижмагы болот. Ошого табииндер же болбосо Абу Ханифа бир маселе айтканда ажма алейхи сахабалар ушул нерсеге ижма болду дегенден улам билебиз. Жүрөк түшүү деген бул шариатка байланыштуу нерсе эмес. Жүрөк түшүү деген медицинага байланыштуу нерсе. Шариатыбызда бир нерсе боло турган болсо өзүнүн тахассусуна, өзүнүн адисине кайтуу милдет деп айтылат. Ошон үчүн бир маселелерди айтса дагы, эгер ушунга махир, мындай тажрыйбалуу врач айткан болсо макул деп айтылат. Бир маселелергечи. Ошого жүрөкчү бул медициналык маселе, ошого караш керек. Бизде Кыргызда илгери жүрөгүн көтөртүп коет, ошо чындап эле катуу бир нерседен коркуп кеткенде, сүйүнүп кеткенде, жүрөк бир болт дегенде кабына бир аз кыймылдай кетет экен. Аны адистер бар экен, митип, жүрөгүн митип, астынан митип көтөрүп, ачкарын, колун салып, муну эре чейин кирип кетет. Кол билесиңерби? Аялдардын кол неме
жүрөк көтөргөндөр бар. Ач карын келесин дейт. Мынау колунун астынан жерден колун салганда эмне чейин кирип кетет колу. Анан мынтип силкет мынтип. Ошондо баягы кыймылдап калган жүрөктү кичине ордуна келтирет. 1, 2, 10 күн кылгандан кийин жакшы болуп калат. Бул медициналык маселе, бул табыптык эле маселе. Бул көз ачыктык башка нерсе. Анан бир жүрөк бирок куюп, коргошуп, куюгендер ал көз ачыктыкка кирип кетет. Ошон үчүн Абу Ханифа рахматуллахи алейхи бир маселелерди айтканда сөзсүз түрдө медиктерден маселени сураган. Ушул жерде бир нерсени бекемдей кетейинби? 10-24 секунд калыптыр. Бизде фикх маселесинде бир маселелер бар. Эгерде бир адамдын башы жарылган болсо, орозо болсо, ошол жерден суу кирип кетет турган болсо, ооз ачылат деген маселе бар биздин фикхта, Ханафи фикхта. Ошону Абу Ханифа эмнеге таянып айткан десе, өзүнүн заманында медиктерге таянып айткан. Башына жарылса, суу тамакка жетеби жетпесе, жетет деген, анда жетсе ооз ачылат деп. Ошол Абу Ханифанын заманындагы медиктердин сөзү менен фатва берген. Азыркы медиктер айтып атат, баштан тамакка жол жок. Ооз ачылбайт тамакка десе, азыр фатва берилип атат. Абу Ханифанын фикхинде ушинтип айтса дагы, ал катачылык ошол мезгилдеги медиктердин катачылыгы. Азыр медиктер бекемдеп атат, баштан жарак болсо ооз ачылбайт дейт. Анан кээинки фикхти жаттап алгандар ооз ачат деп келет деп талаша берет. Біз ар бир заманда фикхти замандын тили менен сүйлөтө алсак ошо факих болот, элчиме молдо эмеспиз. Бисмилла. Ошого кээ бир медициналык маселелерде азыркы ошол мурдагы фикхтагы маселелер азыркы медицина маселе туура келбей калса, биз азыркы мезгилдеги медицинага салабыз. Ошого бирөө кудурийди жаттап алып, же хидаят жаттап алып, мына могул жерде дарат сунат, же орозо бузулат десе, biz айтабыз, ал илгери ошол Абу Ханифанын мезгилиндеги врачтардын катачылыгынан ошондой жазылган. Азыр заман өзгөрдү, биз эми башкача фатва беребиз. Ошон үчүн баш жарылып калып туруп, эгер ошол жерден суу кирген болсо, ооз ачылбайт. Азыркы медицина ошону тактады. Экинчиси, аялдардын авретинен кирген суу дагы оозду ачпайт. Арткы авреттен кирген орозодо оозду ачат. Аялдардын алдыңкы авретинен кирген суу ооз ачпайт. Илгери ачат деген эски китептерде. Эмнеге десе, ошол жерде врачтар ошол алдыңкы авреттен кирген деген немеге ашказанга жетебисе жетет деген. Азыркылар карап туруп, жок жетпейт. Табарсык менен жатынга барат деген. Анан ошондон улам кээде фатвалар өзгөрүп турушу мүмкүн, Аллахым разы болсун. Аллах таалам сизден разы болсун дейт. Мен суроом төмөндөгүчө. Мен 23 жаштамын, үйлөнөйүн дедим эле, бирок кыздарга ишенбей, вообще ишене албайм дейт. Сомнение боло берем устаз. Эмне кылсам дагы эле адиядарга ишеничим өтө кыйын болуп, аялдарга ишеничим өтө кыйын болуп жатат устаз. Адамдарга көп ойлоно берем, ой баса берет, ар кандай кыйналып кетем, эмне кылсам болот? Эми таксырым жөндөн жөн эле шектене берүү дурус эмес. Караш керек, намазы бар, иманы бар, ата теги жакшы, кошунасы, туугандары жакшыбы, таваккал кылыш керек. Анан бул өмүр бою түбөлүктүү жашоо эмес да бул. Бул 60 жыл, 40 жылдык жашоо. Анча-мынча аялдардын кемчилигине көз жумуп, кыянаттык эле кылбаса, калгандыгынан көз жумуп эле жашай бериш керек. Коркуштун кереги жок. Коркуп отуруп, жана чымчыктан корккон тарып экпейт дейт. Өмүр өтүп кете берет, жашоонун кызыгы кетип калат. Бекер эле. Алыш керек, жашаш керек. Ниторак болсо дагы экинчисин кошуп коюш керек. Дагы үчөөнү, төртөөнү кошуло берет. Эми коркуштун кереги жок. Бул деген нерсе үйлөнүп эле ажырашып эле деген эмес. Эми мындай юмор катары айтам да. Коркуштун кереги жок. Ар кимибиз эле периште эмеспиз. Биздин деле кемчилигибиз бар. Анан эгерде адам идеалдуу адамды издесең, анда адашасың. Идеалдуу адам жок. Бардыгыбыз кемчиликбиз. Аял өзү кабыргадай жаралган, кабыргадан эмес, кабыргадай жаралган, ири. Ал сен түз десең, анда сен башка, анда инопланетян бир нерсе алышың керек. Аял ири бул. Буну оңдойм десең, сынат ал. Сынганы талак дейт пайгамбарыбыз. Аял өзү ошондо, ошо кыйшык бойдон сылап иштете бересиң. Үйлөнө бересиң. Мыктыбек Арстамбек акабызга бирөө келип сураптыр. Мен ушундай аял издеп атам. Сулуу, акылдуу, бүт жактан өнүккөн, өзүн караган, мени караган, исламды жакшы түшүнгөн, үйдү таза караган,
мага жакшы мамиле кылган, туугандарыма жакшы мамиле кылган, ата-энеме жакшы мамиле кылган, ушундай кыз издеп атам, кандай кеңеш бересиз десе, анда сен 70-теги аялды алышың керек дейт. Неге десе, ошо 70-теги аял ошо сен айткан сыпаттарга жетип калат, жашоонун тарбиясы менен барып. А 17, 18, 19, 20да кыз ал жок андай. Ошо аласындагы чогуу жашап кетип атып, тарбиялап, анча-мынчасына көз жумуп, үйрөтүп, анан аял кылып аласың. Таваккал кылыш керек го. Жашоо, кыска жашоону бекер өткөрүбөгүлө. И так кеч үйрөнүп кыйналып атышат адамдар. Аллах таалам берекесин берсин.